Ош Папан Кожокелең жолунун 24-чакырымында кече көмүр ташып бара жаткан оор жүк ташуучуна көпүрөдөн өтүп баратып көпүрө менен кошо кулаган. Бактыга жараша унаанын айдоочусу аман калып, машина дарыядан чыгарылган. Акбур аталышындагы көпүрө 56 жыл алдын пайдаланууга берилген. Шаар менен айылды байланыштырган көпүрөнүн эскилиги жеткендигине байланыштуу 20 тоннадан өйдө уна жүрүүгө тыюу салынган. Кече кулаган хов унасы көмүрү менен кошо 50 тоннадан ашуун жүгү болгон. Папан айылындагы жергиликтүүлөр кырсык болгонго чейин көмүр жүктөгөн 30га жакын хово унаалары өткөнүн айтат. Соңку уна көпүрөгө келгенде негизги темир түркөк ийилип сынып кеткен. Оор техника көмүрү менен бирге дарыяга түшкөн. Элиттиктер бел алма көмүр кениндеги ишкерлер менен чырдашып айыл жолун жана 8 көпүрөнү талкалап жатканына каршы чыгып келген. Айыл эли айрым көмүр карьерлеринин ээлери менен соттошуп көп ирет жол тоскон. 31 жылдан бери аймакта жолчу болуп эмгектенген Халил Конобаев көпүрөнү талкалаган айдоочулардын жоопкерчилиги каралышы керектигин билдирди. Көпүрөнүн эки башында атайын 20 тоннадан көп оор жүк ташуучу унаанын өтүүсүнө тыюу салынган жол белгиси орнотулган. Халил мырза дарыяга кулаган унаанын салмагы болжол менен 50 тоннага жакындыгын кошумчалады. Болгон жок, токтогон жок. Акыркы жыйынтыгы келип, ушуга келип такалды. Мына кечээги күнү 1-2 күн катар жааган жамгырдан кийин булар абез жолго салбай ушул жолго бир 30 чакты ко ушул жолго салышкан. А бул азыркы ко 3 хо катар өткөндө мына көпүрө көтөрө албай калганда 3-чү хо келип туруп сууга көпүрө түшүп кеткен да. Көпүрө көтөрө албай калган. Бул көпүрөнүн салмагы 20 тонна деген жол белгиси мына илинип турат. 20 тоннадан ашык көтөргөнгө болбойт. Ошону өздөрү ойлонуш керек болчу. Бул значит көтөрө албайт экен биздин. А хонун көмүр ичинде салмагы 50 тоннага жакын болуп атат. Кайра эле бул абез менен келип туруп Актырек Папан Кожокелең жолунун 6-километрин асфальт жолго түшөт кайра эле булар. Көрдүңөр, асфальт жолдун акыбалы эмне болуп атат. Дагы бир канча жерин алуубуздун жетишинче оңдоп түздөп атабыз. Бирок алардан эч бир кандай жардам, эч бир мынау жериңди жасап коеюн, же мындай кылып коеюн деген эч бир сөз жок. Мындай жаткан уялбайт экен да. Акбура дарыясындагы көпүрө 1965 жылы пайдаланууга берилген. Көпүрөнүн түркүктөрү металл темирден болгондуктан ченемдик өлчөмү көрсөтүлгөн. 2010 жылы абалы начарлап эскиргендиктен толук кандуу реконструкцияланган. Бүгүнкү күндө ДУ-21 жол тейлөө ишканасынын кызматкерлери урандыларды тазалоо иштерин баштады. Көпүрөнүн темир өтмөктөрү толук алынып, Жалабаттан жаңы даяр көпүрө алынып келе тургандыгын ишкананын башчысы билдирди. 15 күндүн аралыгында жумуш аткарылып бүтсө, айылдыктардын каттамы ачыла тургандыгы айтылды. Мына 20 тонна деп знактарды коюп койгон, бул сужениясы бар. Этият болгула ушул көпүрө бузулуп калышы мүмкүн оор жүккө деп канча жолу эскертилген, чогулуштарда эскертилген элдер баары билишет муну. Строительный управлениеде азыр начальник келет, бул жерде ченеп аяк-баяктар жумуштарды өткөрөт. Анан өзү жасай баштады. Биздин данныйлар боюнча 22 метр ал даяр көпүрөлөр бар, бирок аны собрать этиш керек да. Ошон алып келебиз, эми 5-6 трал менен алып келинет го. Ошондо алып келгенге жараша анан бу жерге курабыз ошону. 3 күн канча күн? 15 күн. 15 күндө деп өзү аракет кылып атабыз. Бүтүп калыш керек, Кудай кааласа. Айылдыктардын шаарга болгон каттамы өзгүлтүккө учураган жок. 20 чакырым алыстагы айланма жол жана Ошолай негизги жолундагы катта талдык айлана чыгууга мүмкүнчүлүк бар. Кечеги жол кырсык боюнча териштирүү башталган, дарыяга кулаган уна жеке ишкер Мамытбек Эсенбаевга таандык болгон. Айдоочу 2001 жылы туулган Сыймык Алипбеков жана 26 жаштагы Дастан Алипбеков унаанын ичинде аман калды. Өзгөчө кырдаалдар башкармалыгынын корутундусуна жараша тергөө иштери улантылат. Ошол тергөөнүн негизинде ошо жыйынтык чыгарылат. Буга чейин дагы ошол оор жүк ташуучу автоунааларга бийлик тарабынан, жергиликтүү айыл өкмөт тарабынан, ошондой эле МАИ кызматкерлери тарабынан бир канча жолу эскертүүлөр берилип, ушу жол менен каттоо, ошо көпүрөлөр менен өтпөөгө бир канча жолу эскертүүлөр берилген. Андан сырткары ошо жергиликтүү жашоочулар дагы ошо оор жүк ташуучу автоунааларды бул жолдор менен каттабаган үчүн бир канча жол жолукко чыгып жол тоскон. Бул жерде азыр готовый мост бар деп бул ДУ-нун начальниги бизге кечеден айтып атат. Бир 15 күндө Кудай кааласа жолду ачабыз деп бизге убада берди. Бизге маалым азыр бул астылары коюлуп эле турат. Буга фермасын алып келип, готовый ферманы койсо, ошондо Кудай кааласа 15 күндө жол ачылат. Азыр эми өтө эле өзүңөр көрүп турасыңар.
ыңгайсыздык жок. Бул жагы Кара Сөгөттөн каттайт, бул жагы Ноокаттан, бул жерде чоң машиналар каттаган Хован жолу бар. Азыр ошол 3 жол менен каттап элатат адамдар, байланыш болуп атат. Жергиликтүүлөр көмүр кендеги айдоочулар айланма жол аркылуу каттабай, Ош, Актерек, Папан, Кожо Келең жолун жана андагы 8 көпүрөнү талкылап жаткандан нааразычылыктарын айтып келет. Кырсык боюнча чыгымды көмүр кендинин жетекчилери мойнуна алышын талап кылууда. Абдумалик Базарбаев, Элемон Акбаев, Ош ТВ. Бул 4-5 жылдан бери, бул көмүр кен башталгандан бери бул козголуп келатат да. Бул жолго салбагыла деп элдер бир канча жолу көтөрүлдүк. Ага деле карабай сала беришти. Акыры биздин кээ бир жаштарыбызды баягы күч органдарына берип, алар аркылуу коркутушту дагы. Ушундай чоң жалдар өтсө деле эч бир болгон жок, токтогон жок. Акыркы жыйынтыгы келип, ушуга келип такалды. Мына кечээги күнү 1-2 күн катар жааган жамгырдан кийин булар абиез жолго салбай ушул жолго бир 30 чакты коо ушул жолго салышкан. Бул азыркы коо 3 коо катар өткөндө мына көпүрө көтөрө албай калганда 3-чү коо келип туруп сууга көпүрө түшүп кеткен да. Көпүрө көтөрө албай калган. Бул көпүрөнүн салмагы 20 тонна деген жол белгиси мына илинип турат. 20 тоннадан ашык көтөргөнгө болбойт. Ошону өздөрү ойлонуш керек болчу. Бул значит көтөрө албайт экен биздин. Коонун көмүр ичинде салмагы 50 тоннага жакын болуп атат. Бул деген 2 эседен жогору салмакта өтүп атат да буларчы.